Туризм өлкөбүздүн келечеги. Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнү колдоо жөнүндө жарлыкка кол коюлду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнү колдоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Туристтик тармактын субъекттерин мамлекеттик колдоонун натыйжалуулугун жогорулатуу, туристтик инфратүзүмдү, анын ичинде транспорттук, коммуналдык, инновациялык, оюн-зооктук жана туризм чөйрөсүнө тартылган башка инфратүзүмдөрдү реконструкциялоого жана өнүктүрүүгө ички жана чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу үчүн инструменттерди өркүндөтүү жана Кыргыз Республикасынын туристтик потенциалын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесинин жетекчиликке алып токтом кылынат. Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш түзүлсүн. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду мамлекеттик мекемесин белгиленген тартипте түзсүн. Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш жөнүндө жобону иштеп чыксын жана бекитсин. Эрулан Кокулов Москванын мектеп ашканасын көрүп ыйлап жиберди. Москва шаарындагы мектептердин биринин ашканасында иштеген ашпозчу кыргыз жигит өзүнүн иши тууралуу видео баян жасап, аны Эрулан Кокуловго жолдоп жиберген. Ага Эрулан Кокулов жооп иретинде кыргыз жигиттин видеосун өзүнүн Facebook баракчасына жүктөп, ыйлап жибердим деп комментарий калтырган. Видеодо ашпозчу жигит Москванын мектебиндеги ашкананы сүрөттөп, бардыгы санитардык нормалардын талабына жооп бере тургандыгын, азык-түлүктөрдүн өндүрүлгөн мөөнөтү жаңы, ар бир азык ага керектелүүчү температурада сакталгандыгын, балдардын тамагы түрдүүлүгү, тазалыгы менен айырмаланып турарын белгилеген. Ашпозчунун айтымында ашканада балдар үчүн биринчи жана экинчи тамак, таттуу чай, шириндиктер берилет. Ошондой эле бул мектепте Кытайдан өндүрүлгөн бир дагы азык сатылбай тургандыгын белгилеп, Кыргызстандагы мектептердеги балдар жалаң гана Кытайдан өндүрүлгөн чупа-чуп сагыз таттууларды сатып алып, ден соолугун бузуп жатышат деп кабатыр болгон. Булак, Бишкек, 24 чекиткейжи. Арстан Талгарбеков Аскар Акаев Россияда 2021 жылдын эң мыкты окумуштуусу наамына татыды. Кече 17 декабрда Аскар Акаев мекенинде жүргөндө Россиядан сенсациялуу кабар келди. Бул өлкөнүн академиктери Аскар Акаевди Россиянын 2021 жылдагы эң мыкты окумуштуусу деп добуш беришип, ага илимдеги зор жетишкендиктери үчүн биринчи даражадагы Ломоносов сыйлыгын ыйгарышты. Айта кетсек, бул сыйлыкты 1943 жылы Сталин бекиткен жана ар жылы илимге өзгөчө ири салым кошкон бир окумуштууга ыйгарылат. Россиянын академиктери Аскар Акаевдин татаал системаларды математикалык модельдештирүү боюнча илимий эмгектерин жогору баалашкан. Жаңы Россиянын тарыхында мындай сыйлыкка Орто Азиядан биринчи болуп Аскар Акаев татыктуу боло алды. Булак чындык, Чекит медиа. Жыйынтык бар, демек иш бар. Садыр Жапаров УКМКнын ишмердүүлүгүнө баа берди. 18 декабрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышы өттү. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Бул тууралуу президенттин администрациясынын басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет башчысы куттуктоо сөзүндө коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин так жана ырааттуулук менен аткарып, чалгын иштерин жана чалгынга каршы аракеттерди көрүп, паракорчулук, аткезчилик, терроризм, диний экстремизм, наркобизнес жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө ийгиликтерди жаратып жатканын белгилеген. Ага жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомчулукка жеткирилген бир катар резонанстык иш-чаралардын жыйынтыктары далил. Жыйынтык бар, демек иш бар деп билдирген Садыр Жапаров. Мындан тышкары ал өлкөнүн жана УКМКнын жетекчилиги мындан ары да күч түзүмдөрүнүн ишмердүүлүгүнө өзгөчө көңүл буруп, ар бир кызматкердин толук кандуу иштешине колдоо көрсөтөөрүн баса белгилеген. Президент Садыр Жапаров билдиргендей, УКМКнын кызматкерлери үчүн Бишкекте жана Жалал Абадта көп батирлүү үйлөрдү, башкармалыктар жана өлкөнүн региондорундагы райондук бөлүмдөргө жаңы имараттарды, ошондой эле заманбап жабдуусу менен аскердик медициналык борборду жана кызматкерлер менен алардын үй бүлөлөрү үчүн эс алуу базаларын куруу пландалып жатат. Мындан сырткары маалыматта генерал-лейтенант Анарбек Бакаев атындагы академиясынын административдик окуу корпусун, жатаканасын жана спорт комплексин,
кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борборунун имараттарын куруу пландаштырылып жатканы айтылат. Булак ПК Чекиткейжи. Таласта жол кырсыгынан 2 өспүрүм каза болду. Талас районунда жол кырсыгынан 2 өспүрүм каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык 17 декабрь күнү Суу-Самыр Талас-Тараз унаа жолунда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жеңил унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жол четиндеги тосмону сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 2007 жылы туулган 2 өспүрүм жабыркаган. Куткаруучулар кыпчылып калган жаранды чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Жабыркагандар ооруканага жетпей каза болгон. Булак говорит ЧКТВ. УКМК башкы прокуратура кызматкери заводдун жерин $460,000 мыйзамсыз саткан. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы кармалган башкы прокуратуранын жана Бишкектин унаа куруу заводунун кызматкерлери УКМКнын убактылуу тергөө изоляторуна киргизилгенин маалымдады. Алар 13 декабрда коррупцияга шектелип кармалган. Кармалгандардын арасында дагы 2 жаран бар. Атайын кызматтын маалыматына ылайык коррупциялык схеманы башкы прокуратуранын кызматкери түзгөн. Ал кылмышка катышкан ЭБ аттуу адамга жер тилкесин $460,000 саткан. Бишкектин машина куруучу заводуна таандык болгон мыйзамсыз ажыратылган жердин аянты 62 гектарды түзөт. Жер тилкесин ажыратуу деп жердин ээси тиешелүү келишимдердин негизинде өз участогун башкалардын менчигине өткөрүп берүү айтылат. Ошентип тергөөнүн жүрүшүндө бул кылмышты уюштурууга прокуратуранын, Сокулук районунун МАМ каттоосунун жана БМЗ ААКтын кызмат адамдарынын түздөн-түз байланышы аныкталды, деп билдиришти УКМКдан. Бул схемага катыштыгы бар башка адамдарды издөө жана тергөө амалдары уланып жатканы белгиленди. Бишкектин унаа куруучу заводу мурдагы Ленин атындагы заводунун укуктук мураскери, заводдун негиздөөчүсү болуп МАМ Мүлк фонду эсептелет. Блок Клоп Чекит Азия. Саламатсыздарбы кыргыз элим, мен бүгүн бир мигрант тууганыбыз менен баарлашып калдым. Ал айым аты жөнүн чыгарбоону өтүнүп көпкө баарлаштык. Ал мага Facebook баракчамдан звонок кылып, жолдошунун үй бүлөлүк казынасынан Орозайым Нарматовага акча берип жатканына нааразычылыгын билдирди. Ооба, былтыркы шайлоодо депутаттыкка барасың деп $3,000 карыздап жүрүп, партиянын иштерине бергенин Орозайым менен жазышкан перепискасынан билгенин айтты. Менин да бала чакам бар, эмне кылышымды билбей калдым. Күндөп-түндөп иштеп жатабыз. Жолдошум таксовать этет. Үйгө киргенче көз ирмебейм, деп арманын айтып көпкө баарлаштык. Ал айымды чын жүрөгүмөн түшүндүм. Үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы. Мекенчилердин акчасын жеп, үйрөнгөн Орозайым Нарматова макул эмесмин деп жүрүп, көп бүлөнүн убалына калган өңдүү. Анткени кечээ күнү Эмил Бекиевдин командасына деп акча чогултушканын, ал акчанын отчетун бербегени жөнүндө айтып кетсе, кетип жоголсун, кутулганыбызга шүгүр деп сөзүн жыйынтыктады. Баары эле бала чака багабыз деп жүрөбүз. Мигранттар үчүн акча табуу оңой эмес. Үй бүлө түйшүгүн Орозайым кайдан түшүнсүн. Эми Кыргызстандын казынасын Кудай сактасын. Көрбөгөндүн көргөнү корусун демекчи, калк айтса калп айтпайт. Мен Садыр Жапаровдун атына акча жеп жүргөнмүн дегендин ордуна акча жыйнап жүргөнмүн деп бетин тамдай кылып сүйлөсө, өзү айтмакчы жаш эле туруп, бетиң бетон экен деп кала бердим. Дагы ичи тардык деп какшанбагыла. Жаңы факт чыкканда точно мойнуңарга алууга туура келет. Мен Кыргызстандын келечегине кам көрүп жатканымды түшүнгүлө. Айка Ибрагимовна.